Өкмөт башчы Акылбек Жапаров кыз келиндердин үй бүлөсү кайын жыртуу тууралуу чыгаргандарын туура эмес үлгү берип жатат деп сындады. Кыргыз када салтына туура келбеген маалыматтарды текшерүүнү сунуштады. Бул боюнча биз азыр элдин пикирин угабыз. Кайната кайненен сыйлабаган келинди ошо соцсетке чыгып алып, атасынын кадыр баркы менен мактанып, бөлөк бирөөнүн үйүнө барып, келин болуп, кызмат өтөп, байбиче болгондун ордуна ажырашып кеткендерди, ошолордун баарын үлгү катары көрбөшүбүз керек. Алардын баары соцсетке чыккан уят. Биз деле ага каршыбыз, конечно. Жаштар, особенно биз возрасттагы кишилер, ал поколенияны эми айта албайм, но биз андай поколенияга кирбейбиз да. Биздин поколение кайын журтту сыйлаган поколение, улуу кичүүнү сыйлаган поколение. Точно ошондой деле биз деле поддержка кылабыз. Алар бирөөнүн өзү жашоосу го, эми өзүнүн каалоосу менен чыгаргандыр. Представитель этого аккаунта сам будет решать, что выкладывать, как выкладывать. Да и в целом это уже переход личных границ. Это дело каждого. Кто как хочет, так и поступает. Я считаю, это ее дело. Чарльз сказать, потому что она дает, наоборот, совет тем девушкам, которые еще не замужем. Типа, чтобы они знали, что такой ситуации, как у нее, именно не было. И это сугубо ее дело. Выставлять что-то в интернет, потому что это ее аккаунт, она же не на другой, чужой выкладывает. Нет, я думаю, все же у нас как бы Кыргызстан хоть и небольшой, но людей много, все будут выкладывать по-прежнему, это невозможно выкладывать. И с одной стороны, ну как бы это уже получается слишком контроль от министерства. Достор, Кыргызстанда 7 миллион калк болсо, анын жарымын аялдар түзөт. Алардын кээ бирөөсү үй бүлөлүү, кээ бирөөсү келечекте чоңоюп эне болушат. Анан ошончо кыздын интернетке чыгарганын көзөмөлдөө мүмкүнбү? Өз пикириңизди калтыра кетиңиз.